Жергиликтүү өз алдынча башкаруу кубогу үчүн кичи футбол боюнча республикалык турнир өлкөдө биринчи жолу уюштурулуп жатат. 6 ай мурда облустук деңгээлде футзал боюнча мелдештер өткөн. Эми жыйынтыктоочу мелдешке жолдомо алышкан жеңүүчүлөр финалдык оюнда кескилишти. Азыр 7 областтан 7 жеңүүчү район келди. Ал жерде айыл өкмөттүн башчылары, төрагалары бар. Андан сырткары 12 шаарыбыз бар. Анан 2 республикалык маанидеги шаар бар. Алардын мэрлери өзүнчө бир команда, төрагалар өзүнчө бир команда болуп азыр ойноп атышат. То есть бизде Кыргызстанда 484 муниципалитет катышып атат десе болот да. Анын жеңүүчүлөрү катышып атат бул жерде. Эми азыр биринчи жолу уюштуруп атабыз. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер ишке удале, сергек жашоого умтулгандыгын көрсөтүүсү жакшы көрүнүш. Оюнчулардын арасынан сурулуп чыгып, бир аянтчада күч сынашуу, тажрыйба алмашууга да мүмкүнчүлүктөрдү түзүп жаткандыгын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов айтты. Азыркы учурда бүгүнкү мына мини футбол боюнча турнирибиздерге чоң-чоң мындай ийгиликтерди каалайбыз. Бирок албетте бул жерде футбол жөнүндө гана эмес, бул боюнча мына ар жерлерден мамлекетибиздин ар бир бурчунан келген жетекчилер биздин оюбузча мына Элчибек Жантаевичтер да айтып атат. Футбол гана эмес, биз жалпы ушул мамлекеттик саясат, ушул тажрыйба алмашуу болот. Мындай таанышып, кандайдыр бир жакшы ыкмаларды, жакшы методика, практикаларды дагы бириңиздер менен бөлүшөсүңүздөр деген үмүттөбүз. Баш аягы 10 командага мэрлер, шаардык кеңештин төрагалары, айыл өкмөт башчылары жана кызматкерлери чогулушкан. Мындагы катышуучулардын бардыгы кубокту жеңүүнү көздөшөт. Бүгүнкү күндө жер-жерде элиңдин ден соолугу сак болсо, улут сак болсо, бул мамлекет өнүгүү сөзсүз болот да. Бүгүн ошого бүгүн айыл өкмөттөр, төрагалар, шаардын мэрлери бүгүнкү иш-чара менен катышып, өздөрүнүн ден соолугуна камп берип, ошондой эле бүгүнкү иш-чара менен тажрыйба алмашуу, бири-бири менен таанышып, өздөрүнүн шаардагы жетишкен ийгиликтери боюнча бөлүшүп, бүгүнкү күндө кандай көйгөй маселелер бар, ошол боюнча талкуулар болду. Мен ойлойм, бүгүн күчтүү командалар сөзсүз жеңишке жетишет. Мекеме жетекчилердин администрациянын катышуусунда, айыл өкмөт башчыларынын жана айылдык кеңеш төрагаларынын катышуусунда мелдештик оюнубуз бар райондук деңгээлде. Ошол жакта да катышып турабыз. Жакшы максаттар менен келдик. Буюрса ошол максаттарга жетебиз деген ишеничтебиз. Мелдештин соңунда 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду ээлегендерге дипломдор жана медалдар тапшырылат. Байге фонду 100 000 сом. Ошондой эле мыкты чабуулчу, дарбазачы өңдү кызыктыруучу сыйлыктар бар. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.